Bismillahirrahmanirrahim. Sözümdü, merimdü, urayımdü Allah'tan isminden başlayımın. Salamım жалпы Кыргыз элине, момун мусулман bir туугандарга, жети областта Дубанда жашап жаткан bir туугандарыбызга, чет мамлекетте жүргөн мекендештерибизге саламыбыз болгон болсун. Ассаламу алейкум рахматуллах ва баракатуху. Урматтуу Кыргыз элим, урматтуу момун мусулман bir туугандарым, Кудайыма шүгүр, чексиз шүгүрлөр болсун. Алкыш мактоолор болсун, бир гана Аллага гана мактоолор болсун. Биздин акыркы сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи саламга салаваттар болсун. Урматтуу bir туугандарым, бүгүнкү күндөрдө шүгүрлөрдү айтайлы. Биздин журт башыбыз Садыр Нуркожоевич жакшы кызматтарды алып барып атат. Мен бул кайрылуум жогорку кеңештин спикери Талант Турдумаматовичке. Урматтуу Талант Турдумаматович, өзүңүз билесиз, мына акыркы күндөрдө ушундай жогорку кеңештерде ушундай талкуулар болуп, биздин кээ бирки депутаттар адашып аткан bir туугандар болуп атат. Сиз эми адашып кеттиңиз өткөндө Камчыбек Кыдыршаевич деп. Мен сиздерге ушу 90 депутатка менен сунушум бар эле. Силер муну кыласыздар, кылбайсыздар, өзүңүздөр билесиздер. Ошол жерде сиздер сүйлөп атасыздар. Эми депутаттардын баардыгы эле жаман эмес, жакшысы дагы бар да. Ошол жерде сиздердин баягы жакшы сүйлөгөнүңөрдү чыгарбай, сиздерден ката издеп, депутаттардан ката издеп, шылдыңдап чыгып аткан сайттар жок эмес. Мен эмне деп кайрылмакчымын? Ушул өзүңөрдүн иш араңарда, жогорку кеңеште болуп аткан иш араңарга башка сайттарды, жанагындай видеолорду тарттырбай эле койсоңуздар жакшы болот эле да. Мына сиздерге дагы күндөн күнгө ушундай шылдыңдоо аттар коюлуп атат. Ал жерде кээ бирки депутаттар өзүнүн фейк кылып атат. Мен сүйлөп атам, мен кылып атам, мен элдин атынан сүйлөп атам деген депутаттар болуп атат. Аял кишилер дагы мечитке каршы чыгып атат. Аларды бүт ошол сайттар башкача кылып чыгарып, араларында динге каршы чыккандар дагы болуп атат бүгүнкү күндөчү. Ушу мен сиздерден суранат элем. Ушул сиздердин жогорку кеңешке ушу болуп аткан талкуу сессияңарга ушул видеолорду киргизип, жанагындай тарттыргандарды жок эле кылып койсоңуздар жакшы болот эле. Өзүңүздөр ошонун ичинде талкуулай бериңиздер. Эч кандай бир видеосу жок эле. Анан биз бул жактан эл билип алат, Кыргызстанда кандай алдыга иш жүрүп атат, кандай мыйзамдар иштеп атат. Бул иштеп аткан болсо биз эл сүйүнүп калат. Жогорку кеңеш депутаттар жакшы иштеп атат турбайбы депчи. Ал жерде мен чын жүрөгүмөн айтканда көп депутаттар өзүн көрсөтүп аткан депутаттар болуп атат. Элдин алдына чыгып, эмне дегенде чыгып, эмне үчүн чыгып атат алар? Ушул эл уксун мени, эл мактасын деген депутаттар жок эмес. Аралаңарда бар, жакшы депутаттар дагы бар. Ошон үчүн мен кайрыларым, Талант Турдумаматович, сиз спикерсиз, колуңуздардан келет. Жогорку кеңештер депутаттарын баарыңардан колуңардан келет. Ошол жогорку кеңешке видео съемкаларды тарттырбай эле койсоңуздар жакшы болот эле. Мына дагы 4 жыл, 5 жыл сиздердин убактыңыздар бар. Да 4-5 жылдан чейинки дагы ушундай эми жаңылбаган адам жок, баардыгыбыз жаңылабыз тилден. Ооба, адашабыз. Мен деле адашам, адашпаган пенде жок, баарыбыз адашабыз. Бирок ошол именно силердин адашып сүйлөгөнүңөрдү, бири-бириңер менен айтышканыңарды бул жактарда элдер башкача сайттар кылып, жамандап, ушундай кылып жазып атат. Мурдагы депутаттарды билесиздер, чимкирик атка конуп, дагы 5 жылга чейин ушинтип видео съемкаларды чыгарып, тарттыра берген болсоңор, сиздер көп шылдыңга каласыздар. Ошон үчүн ошол талкууңар ушул жогорку кеңештин ичинде эле калсын деп мен ойлойм. Кудайым буйрса, значит, силердин талкуулап аткан ишиңер мыйзам иштеп, баардыгы жакшы болуп аткан болсо, биз сиздерге рахмат айтабыз. Депутаттар кылып аткан турбайбы, депутаттар кабыл алып аткан турбайбы депчи. Ошон үчүн ушул нерселерди, видеолорду, жанагындай телефонго тарткан журналисттерди киргизбей эле койсоңуздар, Кудайым буйрса биягы жакшы болот. Жакшы тарыхта кала турган депутаттар болосуңар. Менин сунушум ушул. Ошон үчүн бүгүнкү күндө аябай ушундай фейктер көбөйдү. Сиздердин жакшы кылган ишиңерди эмес, именно айтышып атканыңарды, ал жерде мушташып кетип атасыңар, раз деп кетип атасыңар, адашып атасыңар, аны бул жакта Кыргызстанга реклама кылып, силерди жамандап атат. Ошон үчүн
видео съемкаларды, жанагындай фейктерди киргизбей эле койсоңуздар жакшы болот. Негизи видеолорду киргизбей эле койгула, өзүңөрдүн талкууңарды өзүңөр кыла берсеңер, бул жакта эл көрсүн, кожо көрсүн дебей эле кыла берсеңиздер, ошон үчүн жакшы иш, жакшы пландар кетип, заводдор курулуп, иш Кыргызстан алдыга жылып аткан болсо, значит биз депутаттар иштеп атат деп гана калабыз. Толук ал жерде айтышмай, бири-бирине кайым айтышмай эле болуп атат. Ушул нерсени токтотуп, видео интернеттерди киргизип, видео съемкаларды, видеолорду киргизбей эле койсоңуздар жакшы болот. Аман болуңуздар, эсен болуңуздар. Ассаламу алейкум, рахматуллах ва баракатуху.